Бүгін Құдайдың бір ұлы күнінде ошол Кара-Балта шаарындагы Жусуп Баласагын атындагы жогорку билим борборуна келип отурам. Ошол буяка келген адамдардын баары ушундай бир ой менен кирип, таптакыр башка бир ой менен чыгат экен да. Мен да ошондой ойго түштүм. Келип, өз көзүм менен көрүп, балалыгымды эстеп, ушул жерден абдан ыраазы болдум. Анткени бул абдан бир жакшы, абдан ойлонулуп салынган билим борбору экен. Бул жерде медресе да бар экен. Өздөрүнүн бардык жагынан такшалты билим алышат экен. Кесипкөйлүк бар экен. Мунун баарын айтып отурса өзүнчө да бир жомок да. Бүгүнкү күндө бизге ушундай окуу жайлары керек. Анткени бир гана биз көп учурларда медресе десе эле, бир гана бул дин багытында сабак берет экен, башканы окутпайт экен деп ойлошот. Жок, бул жерде мүмкүн ошол 24 сааттын 2 сааты дин багытына кетет экен. Калган 22 сааты ошол балдардын билим алуусу, спорт менен машыгуусу, кесипке болушу, жаратылыш менен сүйлөшүп, ошо жаратылышка мындай тазалыктап келгенге үйрөнөт экен да. Мына жердин баарын карап отурам, мына таптаза гүлдөр өсүп турат. Мына ушу октябрдын бүгүн 8-и чөптөрү көп-көк болуп, бактардын баары көп-көк болуп, ушундай бир жакшы нерселер бар экен. Мен ушунун баарына куштар болдум. Ошону уюштурган биздин ажакебизге чоң ыраазычылык билдирем. Ошол 20 жылдан бери ташталып калган жерди гүлдөтүп, бакча кылып, балдардын окуу борбору кылган экен. Ошо Кудай Алла Таалам жакшылыкты берсин, балдарыбыз ыймандуу болсун, элибизде, жерибизде тынчтык болсун. Анан ушул жерде окуп аткан, иштеп аткан жааматтын баарын тең жакшылык каалайм. Рахмат.